Сайыз учурунда өтө жакшы өнүккөн Кыргызстандагы 57 жеңил өнөр жай тармагындагы ири гигант ишканалар тилекке каршы таланып тонолуп жок болуп кетип, алардын ордуна 90-жылдардын аягынан тартып, орто жана чакан тигүү сектери өнүгүп баштаган. Андан берки 10 жылдар аралыгында бул тармак өнүгүп, өлкө экономикасынын приоритеттүү багыттарынын 4 бөлүгүнүн бирин түзүүгө жетишкен. Кыргыз Республикасында жеңил өнөр жай тармагынын ичинен тигүү тармагы бүгүнкү күнү Кыргызстандын негизги 4 тармагынын бири болуп эсептелет. Экономиканы түзө турган 6 тармактын бири болуп да эсептелет. Андан сырткары айтып кете турган нерсе, ушул тигүү тармагы бүгүнкү күнү толугу менен 100% экспортко багытталган тармак. Продукциясынын дээрлик 90%дан өйдөсү бүт барлыгы Орто Азия мамлекеттерине жана Евразиялык экономикалык союздун рыноктарына ушул акыркы 20-25 жылдан бери биздин продукциябыз экспортко кетет. Өкүнүчтүүсү тигүү тармагы ирелешип, чоң фабрикалар курулуп, дүйнөлүк рынокко кыргыз брендтерин чыгара албай келгендиги болууда. Жеңил өнөр жайынын 80%-ын түзгөн тигүү тармагы өлкөдөгү жакырчылыктын жыртык тешигин бүтөп, миңдеген үй бүлөлөр ушул тармакта иштеп, акча таап жашап келе жаткандыгы чындык. Кыргызстандын жеңил өнөр жай ишканалары менен андагы ишкерлердин укугун коргоо, аларды өнүктүрүү максатында 2005 жылы түзүлгөн Лекпром ассоциациясынын өкүлдөрү тигүү жана кездеме өнөр жайы үчүн Технополис ачуу демилгеси менен өкмөткө кайрылган. Кыргыз өкмөтү ага жооп кылып, экономикабыздагы приоритет болгон жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүү жана ирилештирүү максатында 2017 жылдын 23 июнундагы номер 403 токтому менен Чүй областынын Сокулук районуна караштуу Военно-Антоновка айыл аймагындагы жалпы аянты 40,74 гектар жерди кездеме жана тигүү өндүрүш тармагындагы курулуш үчүн ижаралык келишим шартында 49 жылга берген. Өкмөт тараптан бизге 17 жылы өзүнүн токтому менен бизге жер берилип берген 40,74 гектар жер. Бул Военно-Антоновка айыл өкмөтүнө караштуу жер, Сокулук районунун. Ошондон тартып биздин ишкерлер бүт барлык трансформация документтерин жасап, андан сырткары ошол өндүрүштүн ген планын түзүп, ошол ген планда өндүрүш зонанын Технополистин ичинде барлык инфраструктуранын баарын карап чыкканбыз. Ушул жылдын апрель айында Технополис текстил жана тигүү өнөр жай объектилеринин курулушун баштоо үчүн өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен ал жайга капсула салуу аземи болуп өткөн. Лекпром ассоциациясы тарабынан ишке ашырыла турган Технополистин аймагында 11 тигүү өндүрүштүк объект уюштурулат. Аны менен катар эл аралык стандарттарды киргизүү, дүйнөлүк брендтер менен ири буйртмалар үчүн өндүрүштүк кубаттуулукту түзүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Экономика министрлиги билдиргендей, тигүү ишканаларынын дээрлик 60% Бишкек шаарында, дагы 25% Чүй областынын аймагында жайгашкан. Ошондон улам Технополиске жер аянтчасынын бөлүнүп берилүүсү көптөгөн тигүү секториндеги ишкерлер үчүн жаңы үмүттү жаратып, бардык кирешелерин ошол долбоорго салышууда. Биз ушу 2008 жылдан бери кичинекей чакан короодо жашап дагы иштеп дагы келатабыз. Кичинекей бул жерде жашайбыз, жумушчуларыбыз менен чогуу иштейбиз бул жерде. Ошондо 2008 жылдан бүгүнкү күнгө чейин, 2023 жылга чейин ушу 25-30, кээде 40ка чейин жумушчулардын саны чыгып кетет. Ошол жумушчуларыбыз менен бир кичинекей чакан короодо иштеп жана чогуу жашап келатабыз. Бала чакабыз, неберелерибиз менен ушундай кичинекей короодо иштеп келатабыз. Биздин ошо кичинекей чакан цехти көрсөңүздөр болот. Мондой кичинекей чакан цех. Мурун бул жерде жашачубуз. Азыр кичинекей короодогу времянкабызга чыктык. Ошол жерде иштеп жатабыз азыр. Жумушчуларыбыз менен чогуу. Эртеден кечке чейин выходной күндөрү да жумушчуларыбыз менен болобуз. Обычный күндөрү дагы жумушчуларыбыз менен чогуу болобуз. Азыр эми Военно-Антоновка айыл өкмөтүнөн бизге бөлүнүп берген жерге аябай чоң үмүттөбүз. Ошол жака көчүп кетсек, машинкаларыбызды кеңири коюп, жумушчуларыбыз менен азыркы чоң заманбап техникаларды коюп, көбүрөөк бир заказдарды алып иштейин деген үмүттөбүз.
ошол Технополис проектисине бир 7-8 жылдан бери жазылып, ошол проектте жүрөбүз. Эми ошого үмүтүбүз абдан чоң. Бул жактан тапкан-ташкан кичине пайдабыздын болгонун ошол жака салып, куруп, мына бир жылдын ичинде ошол жака машинкаларыбыздын баарын көчүрүп барып, иштетип калабыз деген үмүттөбүз, буюрса. Помещениени биз арендага алып иштеп атабыз. Анан кийин ушул өз үстүндөгү швейный фабрика сектор дегенде аябай үмүттөнүп күтүп жүрүп ушул өкмөттөн бөлүнгөн жерге азыр курулуш куруп атабыз. Фабрика курабыз 1000 квадрат метрге. Бизге ошо Кыргыз Республикасынан жардам берип, ушундай жерди бөлүп берип, ишкана салып атканга аябай ыраазыбыз өкмөткө. Мен 20 жылдан ашык ушул тармакта эмгектенип келем. Башында баштаганда ушул жашоо шарттын ушундай туура келген үйдөн тигип баштаганбыз. Анан улам 1-2 машинкадан кошуп отуруп, бир 15 жылдан ашык ушул жерде арендада иштеп келебиз. Өкмөтүбүздүн жардамы менен бизге жер бөлүнүп берилген. Азыр ошол жерде курулуш иштери жүрүп жатат. Военно Антоновка айылы Сокулук районунан бөлүнүп берилген. Ошол ишкана Кудай буйруп бүтүп калса, ошол жер дүйнөлүк деңгээлге туура келген ишкана болот деп ошого аракеттенип жатабыз. Анда ошол жумуш орду дагы көбөйөт. Анан тиккен продукциябыз дагы дүйнөлүк деңгээлде сатылат деп ниет кылып жатабыз. Ишкер Айым Бурлайым Саматованын тигүү цехи Кыргызстандагы орто ишканалардын катарына кирет. Ал өзү да бул адистикти Союз учурунда өкмөт тарабынан Өзбекстанга окууга жөнөтүлүп бүтүп келген. Ошол 40 жылдан ашык ушул профессия менен иштеп жүрөм. Анткени бул мен өзүмдүн Союз убагында алган профессиям. 1984-жылдары Ташкентке биз окууга Кыргызстан аркылуу жөнөтүлгөнбүз. Ошол студент кезимде эле проект жазганда, дипломный защита алганда эле биз өзүбүз бир фабриканы куруп, ошол стандарт менен ошол убактан бери бир менин бир көздөгөн мечтам болчу да. Ушундай бир жакшынакай заманбап фабрика куруп алып иштесек деген. Анан ушу 17-жылдан бери ушул Технополис аркылуу биз ушул жер берилет дегенден ошол жакта жүрүп атабыз. Ушу көп жылдар уже болуп калды. Мына деп ал жакта документациясы аябай көп экен. Көп ошол убактыларыбыз кетти. Финансыдан башка дагы финансыбыз дагы эми болуп калса жакшы экен деп эле ушул берип эмелерин төлөп келатабыз. Арендаларын төлөйбүз. Анан земельный налогдорун төлөп келатабыз. Ошол анткени чоңойбосок болбойт да, эми биз үчүн дагы эмес, эми эл үчүн деле жакшы. Ушунча канча адамдар буякта иштеп, бардыгы тең үй бүлөсүн багышып дегендей. Значит, там мы планируем. Учурда биз иштеп өндүргөн өнүмдөр жетишсиз, суроо талап көп болууда. Ошондуктан өкмөт тарабынан бөлүнгөн Военно Антоновкадагы жерге чоң үмүттөрүбүз бар. Быйылкы жылдын жаз айынан тартып ал жакта курулуш иштерин баштаганбыз. Ал бүтсө бардык тарап утушта болот. Тилекке каршы ал жайдын юридикалык жактарын бүтүрүүгө өтө көп убакыт керек болду. Ал жер өзүнчө эле шаарча болот. Ошондуктан ар бири чырактын ордуна чейин ген планда көрсөттүк. Эми азыр баарын бүтүрдүк. Өтө чоң курулуштар жүрөт. Азыр ошол 40 гектардан ашык жерге 2,5 километрге жеткен тосмо курдук. Шагыл төгүп жол салдык. Кыскасы курулуштар кызуу жүрүүдө. Даңк медалынын ээси Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген кызматкери Турдукожо Мукамбетов 2008 жылдан бери жеңил өнөр жай тармагында эмгектенип келет. Ал соңку жылдары тигүү цехинен тышкары Германиядан атайын жабдыктарды алып келип, жибирип кездеме өндүрө баштаган. Бул аппараттарды мен Германиядан алып келгем. Майер деген герман фирманын токуу аппараттар экен. Эми аппараттын иштегенинде сөз жок. Азыркы күндөгү эң алдыңкы токуу жагынан эч маселеси жок, жакшынакай иштеп атат.
проблемабыз азыркы күндө аппаратуралар эгер өзүбүздүн цехибиз болсо алып келет элек. Азыркы күндө ошол турган жерибиз арендада болгондуктан кеңейте албай атабыз. Эгерде жанакы куруп аткан цехибизди аягына чейин куруп бүтө турган болсок, биз ошол жака ушундай оборудованияларды алып келип, дагы көбүрөөк иштеп, көп иштерди кылат элек. Андан башка аяка тигүү цехтерин дагы уюштурат элек. Саламаткан Иманалиеванын чакан тигүү цехи да Бишкекте жайгашкан. Анда өндүрүштү кеңейтүү мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан өкмөт тарабынан бөлүнгөн жерге чоң үмүт менен курулуш иштерин баштаган. Тигүү тармагында иштегенибизге уже 30 жылга чамалап калды. Биздин башка жерде ишканабыз бар. Ал ишкана кичинекейлик болгондуктан ушул жерге ушул Лекпромго технопоиска кошулуп 17-жылдан бери келатабыз. 2 жыл пандемия болду. 1 жылдан ашык проектлерди чийдирген убактыбыз өтүп кетти. Эми Кудай буйруса ушул жерге чоң ишканаларды салалы деп жатабыз. Бул долбоорго 11 объекти бар, Кудай буйруса. Ушулардын баардыгы уже курулуп баштап чыгышты. Бул жерге көптөгөн өзүбүздүн кыздарыбызды, балдарыбызды ишке алыш үчүн бүт шарты менен эмне керек болсо ошолордун баардыгын курганга аракет кылып жатабыз, Кудай буйруса. Биздин ушу тигүү тармагы, жеңил өнөр жай тармагынын өкүлдөрүнүн мындайча айтканда 90% бул орто чакан бизнестин өкүлдөрү. Ушул биздин тигүү тармагы жакшы өнүккөн үчүн, эл аралык деңгээлге, дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн ошол бүгүнкү заманбап стандарттарга туура келе турган чоң ишканаларды салуу максат койгонбуз. Ошол максаттын негизинде бүгүнкү күнү ушундай жер бөлүнүп берилди. Ушул жерде бүт ушул биздин тармакта биздин ассоциация Лекпромдун мүчөлөрү ушул тармакта 20 жыл, 15 жыл, 30 жылдан бери иштеп, кээ бирлери подвалда иштешет, кээ бир жерде арендада отурган адамдар ушундай чоң заманбап ишканаларды куралык деп ишти баштадык. Кудай буйруса бүгүнкү күнү 11 ишкананын проектиси бүтүп, чекесинен мына куруу иштери жүрүп атат. Анан бул жөн эле ишканалар эмес, бул жерде бүт мындай инфраструктурасы, баягы дүйнө жүзүн биз кыдырып мындай көрүп келдик да. Бир мамлекеттерге барып, Шри-Ланкага бардык, Индияга бардык. Ошол эле жана Бангладешке барып, өндүрүш зона деген кандай, ушундай чоң жана буйртмаларды алып атышат. Ошолорду кандай методика менен алат десе көрсө, ушундай чоң ишканаларга болгон жерге ушундай чоң буйртмалар келет экен. Анан ошону көрүп келип, ошонун ачайын баягы общежитие каралган 2000 жумушчу орунга, андан сырткары биз баягы окуу процессин, жумушчуларды окутуу, алардын ден соолугун карай турган медицинский центр, учебный центрди караганбыз. Андан сырткары ушундай выставочныйды караганбыз. Ушул очистной сооружениясы менен бир дүйнө жүзүнө бүгүнкү күнгү талапка, заманбапка туура келе тургандай жакшы өндүрүш зонасын куралы деген чоң үмүттө ушуну ишти баштап куруп атабыз. 2022 жылы Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагында 9 миллиардтан ашык сомго товар өндүрүлгөн. Бул Кыргызстанда тигилген кийим-кечектерге суроо талаптын өсүшү жакшы экендигин көрсөтөт. Бирок чакан ишканалар чыгарган өндүрүмдөрдү эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү заман талабы. Аны менен катар соңку кезде тигүү цехтеринде жумушчу күчүнүн жетишпестиги көйгөйгө айланган. Анткени жеңил өнөр жайы приоритеттүү тармак болуп саналганы менен мамлекет тарабынан адис даярдоого жетиштүү көңүл бурулбай келет. Ошентип өлкөдө жеңил өнөр жайы приоритеттүү, социалдык мааниси чоң тармак болууда. Мындан тышкары жумуш менен камсыздоо боюнча айыл чарба тармагынан кийинки эле 2-чи орунду ээлейт. Бейрасмий эсеп боюнча Кыргызстанда тигүү өнөр жайында иштегендердин саны 300 миңден ашыкты түзөт. Ошондон улам өндүрүштүк кубаттуулукту күчөтүп, майда жана чакан ишканаларды ирилештирүү менен эл аралык стандарттарга ылайык иш алып баруу жана бул багыттагы адистерди даярдай турган шарттар каралган Технополис долбоору учур талабы. Ошону менен катары текстил жана тигүү өнөр жай объектилеринин курулушу жүрүп жаткан Кыргыз өкмөтү тарабынан бөлүнгөн военный Антоновка айыл аймагындагы жалпы аянты 40,74 гектар жерге баардык күч аракеттерин жумшап курулуш иштерин баштаган тигүү тармагындагы ишкерлерди ар тараптан колдоо зарыл экендиги талашсыз.